Пакистан Түштүк Азиядагы Кыргызстандын негизги маанилүү өнөктөшү болуп саналат. Азыр биз болсо Исламабадтагы аскердик аба майданда Асиф Али Зардари, Пакистандын президенти, ошондой эле премьер-министри Шахбаз Шариф менен президент Садыр Жапаровдун LED экрандан сүрөтүн көрүп жатабыз. Президенттин номер 1 борту аба майданга келип конду. Анан бул тосуп алуудагы эң маанилүү өзгөчөлүк президент Садыр Жапаров азыр Пакистандын президенти дагы, премьер-министр дагы чыгып тосору күтүлүп жатат. Бул болсо мамлекеттик деңгээлдеги эң жогорку сый урмат катары саналат. Дерлик 20 жылдан кийин жанданган эң жогорку деңгээлдеги кызматташтык азыр болсо президент Садыр Жапаровдун президент жана премьер-министр Ардак Кароолдун коштоосунда тосуп алууда. Өлкө башчысы Кыргызстанды жетектегенден бери алгач ирет Пакистанга мамлекеттик сапар менен келип отурат. Эми болсо эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык алдыда кандай нукта уланат, ушул сапарда белгилүү болот. Жогорку даражадагы тосуп алуу, лидерлер дарооттар жана кеңейтилген курамда эки өлкөнүн алака катышын талкуулады. Тараптар саясий диалогду тереңдетүү, соода-экономикалык жана транспорттук логистикалык кызматташууну кеңейтүү, энергетика, инфраструктура жана гуманитардык багыттагы биргелешкен долбоорлорду илгерилетүү маселелерин талкуулашты. 1992 жылы дипломатиялык байланыштар түзүлгөндөн бери Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда ишенимдүү мамилелер калыптанды. Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы саясий диалогду жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүп, өз ара делегациялар менен алмашууну, ошондой эле аймактык кызматташууну сунуштар элем. Өзгөчө көңүл Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Пакистандын Карачи, Квадар портторун пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө бурулду. Каса-Миң өңдүү стратегиялык долбоорлордо тараптардын күн тартибиндеги негизги темалардын бири болду. Премьер-министр Шахбаз Шариф эки өлкө жакынкы жылдары өз ара сооданын көлөмүн $200 миллион чейин жеткирүүгө толук шарт бар экенин белгилеп өттү. Сүйлөшүүлөр жемиштүү мүнөздө өтүп, Кыргызстан менен Пакистан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү күчөтүүгө багытталган бир катар багыттар боюнча өз ара түшүнүшүү бекемделди. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары эки өлкө ортосундагы мамилелердин жаңы барагын ачып, келечектеги ири долбоорлорго жол салмакчы. Борбордук жана Түштүк Азиянын ортосундагы энергетикалык системаны түзүүдө негизги ролун ойной турган Каса-Миң долбоорунун ордун өзгөчө белгиледик. Бул долбоорду өз убагында ишке ашыруу эки өлкөнүн элдерине олуттуу өз ара пайда алып келет деп терең ишенебиз. Пакистан Кыргызстандын энергетика жаатындагы реформаларында жогору баалап, ири долбоорлорго кызыгуусу артып, Кыргызстандан тажрыйба алууга да кызыктар. Мисалы үчүн ошол энергетика тармагында булардын опытын, булардагы гидроэнергетика курган жагынан чоң опыт бар. Ошолордун опытун алып, жана булар да биздин Кыргызстанга келип, биздин гидроэнергетика менен таанышып, булар да жана чакан КЭС курганга, КЭСтерди курганга өздөрүнүн сунуштарын беришти. Кудай буйрса, жолугушуу аябай жакшы өттү. Мындайча айтканда бири-бирибизди жакшы түшүнүп алдык. Өлкө башчы өз сөзүндө билим берүү жана илим тармагындагы кызматташуунун келечегине да токтолду. Ошондой эле биз билим берүү жана илим тармагында кызматташуунун келечеги боюнча да пикир алмаштык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 12 миңден ашуун пакистандык студенттер билим алууда. Билим берүү тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана илимий кызматташууну мындан ары
күчөтүүгө дагы кызыктарбыз. Коопсуздук, терроризм, экстремизм жана трансулуттук кылмыштуулук менен күрөшүү, аймакта тынчтыкты, туруктуулукту камсыз кылууда негизги темалардын бири катары талкууланды. Пакистан Кыргызстандын чек арадагы талаштарды дипломатиялык жол менен тактаганын жогору баалады. Буларда дагы мындай чек араларда конфликттер болуп атат. Ошондуктан булар биздин жанагы тажик туугандар менен кандай чечтик ошого кызыгып атышат. Биздин президент айтып атат, мындай ар бир конфликт узара берет эгерде саясий чечим кабыл алып, мындай тынчтыкка умтулбасак. Ошон үчүн мындай биздин президент айтты, давайте мусулман мамлекеттердин ортосунда тынчтык болуш керек, кызматташыш керек, мындай көйгөйлүү маселелерди чечиш керек деп биздин президент айтты. Менин оюмча, бул жакшы визит болду. Büyük. Эми эки өлкө парламенттер аралык кызматташтыкты да чыңдайт. Улуттук ассамблеянын спикери Сардар Аяз Садик жана Сенаттын төрагасы Юсуф Реза Гилани менен жолугушкан өлкө башчы эки өлкөнүн мыйзам чыгаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөдө мааниси чоң экенин айтты. Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы парламенттер аралык достук тобунун ишин активдештирип, парламенттик комитеттердин ортосунда кеңешмелерди уюштуруу максатка ылайык деп эсептеймин. Мындан тышкары транспорт, логистика, инвестиция жана экономика тармагында келишимдик базаны кеңейтүү боюнча талкуулоолорду жүргүзүүнү сунуштайт элем. Пакистан парламентинин жетекчилери Кыргызстандагы шайлоолордун ийгиликтүү өтүшүн баса белгилеп, парламенттер аралык уюмдардын жана эл аралык форумдардын алкагында өз ара колдоону күчөтүүгө даяр экенин билдиришти. Пакистанга болуп жаткан мамлекеттик сапарымдын алкагында сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Кыргызстан менен Пакистандын бизнес форумунда фармацевтика, туризм, маалыматтык технологиялар, тоген тармагы, медицина жана логистика чөйрөлөрүндө иштеген 80ге жакын компаниянын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкө башчысы өз сөзүндө Пакистан менен бир нече тармактарда кызматташууга кызыктар экенин айтты. Ал гидроэнергетикалык тармак, санариптик тармак, ошондой эле туризм тармагында дагы Кыргызстандагы долбоорлор менен пакистандык ишкерлер менен тыгыз иштешүүгө даяр экендигин белгиледи. Алатоо резорт, Иритоо лыжа кластери, Асман экологиялык таза шаары, Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы, Камбарата бир кесин куруу, анан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорлору. Кыргызстан 142 миллиард киловатт саат гидроэнергетикалык потенциалынын жана Каса 1000 долбоорун эске алганда биздин өлкөдө ГЭСтерди куруу өтө пайдалуу. Ошондой эле биздин кереметтүү ысык көлүбүздүн жээктерине мейманканаларды жана халал туризм комплекстерин куруу үчүн жер тилкелерин дагы сунуштоого даярбыз. Өлкө башчы Кыргызстандын жетишкендиктери жана түрдүү тармактарда инвестициялык потенциалы менен таанышуу үчүн Пакистан ишкерлерин Кыргызстанга келүүгө чакырды. Кыргызстанда учурда инвестиция үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Ал эми ири инвестициялык компанияларды өлкөдө саясий туруктуулук болгону да кызыктырууда. Эки күндөн бери көрүп атабыз, аябай жогорку деңгээлде кабыл алып атат. Президент дагы, премьер-министр да бүт бийлик бутактары. Эмне үчүн ушул Орто Азиядан бизге мындай кызыкчылыгы же болбосо кызыгуусу көп болуп атат бул өлкөнүн? Ар бир эле мамлекет тышкы мамилелерин өнүктүргөндө бул ошол өлкөнүн ичиндеги саясий стабилдүүлүктү, экономикалык өнүгүү, демократиялык жактан өнүгүүсүн сөз карап турат. Ошондуктан аймактагы өлкөлөр дагы биздин акыркы жылдардагы экономика, саясий тармактагы биздин реформалардын ийгиликтүүлүгүн көрүп, биз менен кызматташып, тажрыйба алмашып, анан өнүккөн өлкөлөр менен канчалык мындай мамилелер өнүккөн сайын өздөрүнө дагы ошондой таасири тиет да. Ошондуктан булар дагы биздин биринчи кезекте ошол ички саясий экономикалык жетишкендиктерибиз башка өлкөлөрдүн биздин мамлекетке болгон мындай кызыгуусун жаратууда да.
Пакистан президентинин сарайы дипломатиялык мамилелердин тарыхында алгачкы жолу өтүп жаткан эки президенттин жолугушуусу тар курамда башталды. Кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн делегация мүчөлөрү лидерлерди күтүп жатат. Эки тараптын министрлери бейформал сүйлөшүүлөрдү улантууда. Медиа өкүлдөрү да четте калбай достошконго да жетишти окшойт. Please, Your Excellency, I'll introduce myself to Islam. Minister of Energy, Minister of Economic, Minister of Education, Secretary General, Ambassador, Foreign Policy Minister of Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен өлкө башы соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты күчөтүү, транспорттук логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, маданий-гуманитардык багыттагы кызматташтыкты талкуулап, эки өлкө ортосундагы көп пландуу байланыштарды бекемдөөгө даяр экенин билдирди. Ошентип дипломатиялык мамиле түзгөндөн бери Кыргызстан менен Пакистандын алакасы жаңы баскычта уланмай болду. Буга чейин тараптар бир нече эл аралык уюмдар алкагында да туруктуу кызматташып келишкен. Анан негизгиси биз булар менен сүйлөшкөнүбүз бул жана эл аралык уюмдардын ичинде да бири-бирибизди колдоп жүрөлү деп. Жана азыр ШОСто чогуу иштеп атабыз. Ислам кызматташып уюмда чогуу иштеп атабыз, ООНдо чогуу иштеп атабыз. Анан булар айтып атат ошо ислам мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты жогорулаталы, мындай конфликттерди азайталы, Газа, Палестина сыяктуу мамлекеттерге жардам берели деген мындай сүйлөшүүлөр болду. Мен ойлоп атам, бул Пакистан тарап муну баягы буларда дипломатия уже 70-80 жылдан бери болуп атат да. Эми булар дагы күчтүү. Ошондуктан булар менен чогуу иштешип кызматташсак болот. Негизинен мен ойлоп атам, бул визит эң жогорку деңгээлде өттү. Өзүң көрүп атасың, көчөтөн бери аябай жогорку деңгээлде тозуп атышат. Пакистанга болгон мамлекеттик сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Исламабадтагы аэрокосмостук илим жана технологиялар улуттук паркына барды. Аталган паркта авиация, космос, IT жана кибер коопсуздук тармактарында изилдөөлөрдү, долбоорлоону жана инновацияларды өнүктүрүү үчүн мамлекеттик структураларды, илимий мекемелерди, өнөр жайларды бириктирген заманбап платформа. Аскердик өндүрүшкө басым жасалган паркта жетишкендик катары Кытай менен Пакистан биргеликте иштеп чыккан JF-17 Санер көп максаттуу кыйраткыч учактары саналат. Президент Садыр Жапаров азыр Пакистандын өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан акыркы үлгүдөгү учакка отуруп көрүүдө. Бул азыр заманбап талаптарга жооп берген эң акыркы үлгүдөгү заманбап аскердик учак болуп саналат. Мамлекет башчысына учактын негизги согуштук мүмкүнчүлүктөрү жана техникалык мүнөздөмөлөрү, анын ичинде маневр жасоо жөндөмдүүлүгү, курал-жарак системалары көрсөтүлдү. Бул болсо Мышак аталышындагы жеңил окуу машыгуу учагы. Бул болсо кичинекей учак, атайын аскердик окуп үйрөнүүгө арналган экен. Бул учак көбүнчө Африка континентинде, Орто Азия өлкөлөрүндө дагы бар деп атат. Бул учакты ошол эки жол менен башкарууга мүмкүн деп атат. Эгер бул жактан учкуч жаңы үйрөнүп жаткан курсант эгерде бир нерсени билбей калса, жерден эле муну инструктор башкарып коюуга дагы мүмкүнчүлүк болот экен. Азыр президент Садыр Жапаровду дагы ушул учак менен сүрөткө түшүп бериңиз деп аскерлер сурап жатышат. Аэрокосмостук илим жана технологиялар улуттук паркынын ишмердиги менен таанышкан өлкө башчы Пакистан менен инновациялар жана жогорку технологиялар жаатында кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров азыр ушул учактын симулятор деп коет экен. Атайын окуп үйрөнүүчү капсуланын ичинде ушул жерде курсанттар учакты кантип абада башкарыш керек, ошону
ушул жерден кадимден үйрөнүп өткөн дагы бул абада бара жаткан, учуп бара жаткан эле учактын милдетин аткарат экен. Кечки Исламабад ошентип президент Садыр Жапаровдун Пакистанга болгон мамлекеттик сапары аяктады. Эми болсо президент Садыр Жапаров Пакистандын бийлик өкүлдөрүн расмий түрдө Бишкекке сапар менен келип кетүүгө чакырды. Декабрь президент Садыр Жапаров Бириккен күрөш дүйнөсүнүн президенти Ненат Лаловичти жана Азиянын күрөш уюмунун президенти Мохаммед Аль-Авамлени кабыл алды. Жолугушууда дүйнөлүк жана аймактык күрөш тармагынын өнүгүшү, кыргыз спортунун жетишкендиктери, Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги күрөш мелдештерин өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Мамлекет башы спортту колдоону өлкө саясатынын маанилүү багыттарынын бир катары белгилеп, акыркы жылдары өлкөдө заманбап спорттук инфраструктуранын түзүлүп жатканын баса айтты. Ата бабаларыбыздан калган мындай таберик мурас бүгүнкү күндө да өзгөчө популярдуу болуп, биздин жаштарыбыз, кыз келиндерибиз эркин күрөш, грек, рим күрөштөрү менен массалык түрдө машыгып келишет. Эл аралык аренада өлкөбүздүн намысын коргоп, байрагыбызды бийик желбиретип, кийинки муун үчүн бекем эриктин, катуу тартиптин жана мекенчиликтин үлгүсү болгон көптөгөн даңазалуу балбандарыбыз бар. Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы бул ысымдар бүгүн жекеле кыргызстандыктар кылы эмес, дүйнөлүк күрөш коомчулугунда жана башка өлкөлөрдөгү күрөш күйөрмандарынын арасында өтө белгилүү болду. Жолугушуунун жыйынтыгында Ненат Лалович менен Мохаммед Аль-Авамле Кыргызстандагы спорттун өнүгүшүнө жогору баа берип, өлкөнүн эл аралык спорт аренасындагы аброю күчөп жатканын белгилешти. Президент Жапаров дүйнөлүк чемпионатты Кыргызстанда өткөрүүгө ишеним артарын айтып, конокторду мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлады. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Кыргыз Республикасында спорттук күрөштү өнүктүрүүгө жана дүйнөлүк аренада спорттук күрөштүн статусун жогорулатууга кошкон олуттуу салымы үчүн төмөнкүлөр сыйлансын. Ненат Лалович достук ордени менен, Мохаммед Аль-Авамле президенттин ардак грамотасы менен сыйланды. Өз кезинде Лалович президентке Бириккен күрөш дүйнөсүнүн орденин тапшырды. Жолугушуу Кыргызстанда күрөш спортунун мындан аркы өнүгүшүнө жана эл аралык кызматташтыктын бекемделишине жаңы дем берди.